Троллейбус, автобус которого менин телефондорум койгон аябай көп күндөр болгон да. Машина биранга окшоп болсом мында жазганыбызда үйүн кайсы жакты карап жүрүп бир аялын башкара албайт, эсинен кетпейт. Ошол бакыттын киносу. Боюмузун деп мактанган эсиме чыкты. Негизи мен мактанбайм. Сиз билесиз ушунчалык дөйдө узун экенинизди. Салам бардыгыңыздарга. Сиздерден келген суроолоруңуздарга, комментарийлерге жооп берип кетейин. Кандай кереметсиң, жакшынасың. Биринчи суроо Актилек Амановдон экен. Башкысы өлүп кетсин, эмне жеп жашардың дейт. Эчтеке жеп жашарган жокмун. Сүйүү жеп жашар болсом керек. Кийинки суроо. Асем кыз ырыңды жаңы версиясын кайдан уксак болот? Концертте ырдаптырсың го дейт. Жазуу 25:05. Жаңы версиясын YouTube каналыман көрсөңүздөр болот, уксаңыздар болот. Асема жолуксага аябай жарашат экен. Анткени сулуусуң да. Асема кантип арыктадың, ошонун сырын айтчы. Диетада отурдуңбу же дары ичтиңби? Ошого жооп берип койчу. Мен да арыктайын деп аттым эле. Эркин Шералиева эжекебиз жазыптыр. Мен дары ичип арыктай элекмин али. Дары ичкенден алысмын. Мен ден соолугум дары ичкенге мүмкүнчүлүк бербейт. Ошон үчүн мен мурун кудай эленин болгону төрөгөндөн кийин бир аз баягы мындай чоңойдум десем болот да, улуу аял болдум десем болот. Ошон үчүн ушундай болуп көрүнүп атат болсом керек. Элихан 8118ден суроо келиптир. Сизде операция болдуңузбу пластик деп жазыптыр. Мен пластикалык операция боло элекмин. Кийинки суроо. Каухар Джи деген адамдан келиптир. Супер, эгер сыр болбосо прическаңыз кандай дейт. Прическам өсүп келаткан чач. Прическам атты алышы жок, өсүп келаткан чач деп эле айтам. Айла жок, анткени чачымды өстүрүп аткан учурум. Ырчыларга эле жыргал, жашоо керемет ырчыларга эле дейт. Ырчыларга жыргал дегениңиз менен бунун аркасында өтө чоң оор түйшүк турат. Албетте жыргал эмести сиздерге көрсөтө албайбыз, себеби дегенде биз элдин адамыбыз. Сиздерге жалаң гана жакшы, позитивдүү жана жыргал нерсени көрсөтөбүз. Анна 15-17-15 кыз узатуу тойлорго канчадан келесиңер? Бул жерде биздин ставкабыз ар кандай. Чет жака башкаба, шаардын ичиндеги баа башка. Elzira.ru дейт. Жолдошуң барбы? Эмнеге жолдошуңдун сүрөттөрүн киргизбейсиң дейт. Көп учурда ушул суроону мага баары эле берет. Мен турганда жолдошумдун эмне кереги бар деп айтайын дедим эле. Себеби дегенде менин чыгармачылыгым мен жөнүндө болуп атса. Эгер менин жумушум, менин үй бүлөм жөнүндө болсо, мен чыгармакмын. Бирок тилекке каршы мен аларды урматтайм, сыйлайм жана алардын суранычы боюнча мен үй бүлөмдүн жана жолдошумдун сүрөтүн көп чыгарбайм. Бирок кээде чыгарам. Ишенбай Жылдыз Фатима деген адамдан суроо келиптир. Асема, кийимдерин кайдан аласың? Баары сонун, необычный, скромный, жарашыктуу дейт. Чоң рахмат. Мен негизи жакканын сатып алам. Өзгөчө бир ушул жерден кийинем деп айта албайм. Жана кийимдин сапатына жана материалдын өзүнүн көбүрөөк хыбыга жакынмын. Хлопокко жакынмын. Анткени өзүм аллергетикмин. Денеге жагымдуу кийимдерди кийгенге аракет кылам. Так. Кадыров 65-53дөн келиптир.
Асема айым жашыңыз канчада билсек болобу? Менин жашым 35те. 35те. Токтобекова Назгүл 81. Карыган Асема болуп калыпсың го дейт. Мен жашарган Асема болом деп кепилдик берген эмесмин эчимге. Жана адамдар жаш бойдон калат деп дагы андай нерсени да көрбөптүрмүн. Карасам карыдым. Ун тумак 24. Аллергия ушуну көрсөм эле дейт. Эми сизде аллергия болуп атса мен эмне кылып жардам бере алам? Болгону ушу мага катталбай эле, мени карабай эле коюңуз. Мен ойлойм, мен ансыз деле аз эле чыгат болсом керек. Башкаларга караганда. Майрам Таштемирова дейт. Маймылга окшоп дейт. Маймылга окшоп. Маймылга окшоп турсам мен сүйүнөм, анткени маймылдан жаралганбыз да. Эми маймыл жакшы. Эмне дейин эми? Маймыл десеңиз маймылга окшош калмак белек. Маймыл болуп коймак белек. Так, кийинки суроо. Самира 11-15F дейт. Жарашпаган эле бир нерселерди жасай бересиң да дейт. Эми бул адам баласы өзү ушундай экенбиз да. Эгер мен жарашыктуу нерсе жасап, ошондой жасашым керек деп жүрсөм, мен анда Асема болбой калбаймбы? Мен анда өзүм кандай болсом ошондой болбой калбаймбы? Мүмкүн жарашыксыз кыймылдарды кылаттырмын. Бирок кылат эле болсом керек. Мен ага макулмун. Да, эмне деп айтайын? Жарашыктуу кыймылдарды бир гана ошо бийчилерден көрсөк болот болсо керек. Жөнөкөй адам сүйлөгөндө, кыймыл аракеттеринде мүмкүн чачымды оңдой береттирмин. Адамбыз да, боло берет. Бун 61-51 сөйрүк болуп чыгып кеттиңер го дейт. Ошо сөйрүк деген сөздү мен түшүнбөйт экенмин да. Түшүнсөм айтмакмын, сөйрүк деген эмне экенин. АСС 01-23-45F келген суроо. Чачың жарашпай калыптыр, боёгуң ашыкча, көзүң тостоюп дейт. Эми көзүм тостойсо тостойгондур да. Кандай болсом ошондой да. Эң негизгиси мага жагат. Мага ыңгайлуу, мага ошондой жүргөн жагат. Не кылалы. Замужем D9 дейт. Сен эле калдың эле, жар айтпаган дейт. Эми мен эле калдым деп айткан эмесмин мен эч качан. Бирок мен чакырып атса, демек мен барам да. Мен жок десем тарым кылат го. Хлопок постель МЗ дейт. Фигурасын рекламалагандан башка эч нерсе билбей калды бул. Мен фигурамды рекламалаганды билбейт экенмин. Фигурамды биягын, тиягын реклама кыла элекмин эле. Операция кылсам мүмкүн кылаттырмын, бирок мүмкүн сизге фигурам көрүнүп атат. Аз деле фигурам көрүнүп атса керек. Так. Усупов Самат. Келесо болуп атасың акыркы жиндилер жей дейт. Усупов Самат. Сиз ушул сүйлөмдө туура эмес ката кылып жазыптырсыз да. Ошо сиз жиндилердей болбой жазганыңызда жооп бермейсиз. Бекабдилазозовден келиптир. Ушул артистка эч эле жакпайт да, бекылык боло берет дейт. Мен жагыш үчүн жаралган эмесмин. Же болбосо мен алтын эмесмин, сизге жаккандай, баарына жаккандай. Мени жактырган адамдарым бар. Мен ошону билем.
Сизге жакпаса мен сизди кыйнабай элемин, карабай эле коруңуз. Гүлбарчын Казиева бирөө бууп турганда ырдагандай кыйналат го дейт. Буну тембр деп коет. Мен үнүмдүн тембри ушундай, кыйналып буулуп аткандай үнүм бар. Менен кыйналып хуже ырдаган илгерки ырларды хит кылып угуп жүргөнсүздөр убагында. Менин деле угуучуларым бар, көрүүчүлөрүм бар, сыйлаган адамдарым бар. Анан эми сөзсүз о деп опера ырдабайм да. Так, ырдаганды эмне кыласың? Үйдө отуруп балдарыңды баксаң болобу? Ачык-чачык кийинбей дейт. Мени тарбиялай турган адамым бар. Ал жылдардан өтсөм керек. Мен абдан жакшы тарбия көргөм. Эгер сиз тарбия көргөнүңүздө мындай нерселерди жазбайт элеңиз. Анткени тарбия көргөн адам бирөөгө акыл үйрөтпөйт. Биринчиден. Экинчиден, менин балдарымды сиз баккан жоксуз. Мен эле багып атам. Ошол. Башка эмне дейм? Үчүнчүдөн, ачык-чачык дегениңиз, эгерде мен ачык-чачык кийингенде, сиз точно давление болосуз. Ошон үчүн мен азырынча ачык-чачык чоң эле катын дейт, уялбайт экенсиң да, сакалың өрттөнгөн, күйөөң кайсыл жакты карап жүрөт, бир аялың башкара албай дейт. Алия Байсал дейт. Алия Байсал сүрөтүңүздө жок экен, өзүңүз да ким экениңизди билбейт экенмин, бирок мен күйөөм каякта карап жүрөт экен, эмне кыласыз дейм да, түшүнбөйм мен сизге. Бирөөнүн аялы менен кандай ишиңиз бар? Если күйөөм ошого уруксат берип атса, демек мага ишенет, демек мени сүйөт, демек мен ошого татыктуумун. Демек бизде баары жакшы. Айрок хат дегенден мага окшоп боюң 1,71 өлмөк экенсиң, годолек. Боюңа ушунча мактанасың, боюң узун, аппарыкмын. Москвада иштеймин, жабышкан кийим кийиштен уялып, өзүмө чоң кийимдерди кийип алам дейт. Эч эле түшүнгөн жокмун, сөздүн маанисин да түшүнгөн жокмун, жазылышы да туура эмес. Эмне деп айткыңыз келди? Кыскасы, мен боюм узун деп мактанган эмесмин эч качан. Негизи эле мен мактанбайм. Анан годолек деп жаздырсам, мен эми годолектерге кирбесем керек. Мен боюм жакшы эле 1,65. Бирок мактанган эмесмин боюм боюнча. Анан эми Москвада иштеп, жабышкан кийимден уялсаңыз, ал демек сиздин өзүңүздүн бир комплекстериңиз бар. Демек сиз билесиз ушунчалык дөйдөй узун экениңизди. Ошон үчүн уялып тартынып, бошураак кийиңиз. Мен билбейм эми дагы эмне дешти, чын айтканда. Мага жагат. Менде комплекс жок. Кандай болсом ошондой. Кандай кийин десе ошондой кийинем. Мага жагат. Билбейм. Мисалы, мен сизди азыр критика кылып кеттим да, мүмкүн сиз ушинтип уяласыз деп, дөйдөй болуп деп, сиз комплекс, өзүңүздө комплекс бар деп айтып атам. Сизге акыл үйрөтүп атам, сиз кичине ушул тараптан психологко барып, өзүңүздү сүйгөндү үйрөнүңүз деп айтып атам. Кандай болот экен? Мисалы да. Сатыбалдиева Гүлбарчындан келиптир. Мынча татынасың, төгөрөгүң төп келишкен, сени сүйөмүн, сулуу бардык нерсе жарашат сага. Асема сулуу, ар дайым ушундан жазба, сулуу болуп жүрө бер деп жаздыр. Чоң рахмат. Гүлчай Уркунбаева. Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет. Жакшы сөз сүйлөгөнгө эмне жетсин? Сен эң мыкты актрисасың. Такебай кинону укмуш аткаргансың, тажабай көрөм дейт. Чоң рахмат. Такебай киного тартылыш негизи мен үчүн кыйын болгон. Анткени бул комедия жанры. Комедия жанрын аткарган өтө оор. Анан ысык
мезгил учурунда тартылган, өтө кыйналганбыз. Кыскасы эсимден кетпейт ошол бакыттын киносу. Асара 194. Асема, мага сенин фигураң, стилиң, макияждарың да жеңил, ийгилик дейт. Көптөгөн бийиктерди багынта бер дейт. Чоң рахмат. Айсада 1984. Босс салкын, и так меня впечатлила ваш образ. И дочку назвала в вашу честь Асема. Она тоже красавица, как вы, дейт. Өмүр узун болсун. Рахмат. Айзура Кыдырмаева. Великолепный вектеги Махида Вранга окшоштура беремиз дейт. Ушунча сулуусуз дейт. Ай. Махида Вранга окшош болсом, анда Кудайым буйрса ошондой кинолорго тартылат экенбиз да. Абаевна 0410. Молодец, азамат кызсы. Үй бүлөнү, карьераны, сулуулукту, бой келбетти бирдей алып кеткениңди баалайм дейт. Ох, бирөө бар экен баалаган. Чоң рахмат. Чыңгыз 91. Боз салкын чыккан кез. Бишкек шаары. Троллейбуста баратып, Асема анан телефон номери жазылган экен. Номерге СМС жөнөтүп, Асема это вы десем, ооба деген жооп алып, чын элеби деп ишенбей жүргөн күн болгон. Асема, вам успехов, за вас всегда деп жаздыр. Рахмат. Ушу троллейбус, автобус тарга менин телефондорум койгон аябай көп күндөр болгондо көп киши ушинтип коюптур да. Ушу такыр түшүнгөн эмесмин, эмне себептен антип койгонсуңар дейт. Көп киши чалчу да, балдар чалчу. Это Асема деп. Эмне себеп ушу бирөө мен көрө албай эле ушинтип койгон окшойт да. Аябай көп чалуулар болчу да мурунчу. Мира Машаева 1982. Сонун вообще что-то барган сайын ачылып суудан сулуу болуп баратасыңар дейт. Рахмат, ушуну күйөөмө колумду кысып коюш керек окшойт. Чоң рахмат. Молодец. Исаева Айбике. Асем кыз өзү маанилүү клип, маанилүү киного тартылат. Мага ушул эле артист жагат. И кинолорго да зор катышат. Маанилүү, молодец, красавица. Деп айтыр. Рахмат. Маанилүү. Аябай учуп кетпесем болду. Так, Роза 98 дейт. Асема, сиз өтө сулуу айымсыз. Мен апам сизди өтө сулуу деп жакшы көрчү эле, көзү өтүп кетти дейт. Эми мен кыздуу болсом, сиздин атыңызды коём. Иманы саламат болсун. Рахмат. Бул да жакшы ниеттен улам айтып атпасыз да, жазып атпасыз. Чоң рахмат. Негизи комментарийлерге кандай болбосун мен жакшы көз карашта карайм. Комментарийлер болуп аткан соң, бул демек менин бул чыгармачылыкта ордум бар экени, атым бар экенин белгиси. Жаман комментарийлерге албетте мындай эми мурункудай реакция кылбасам, азыр жооп бериш керекке туура келгендиктен жооп бердим. Мен бирок реакция бербейт деле болчумун да. Анан жаман комментарийлер негизи мени өстүрөт. Мынан дагы сулуу кылат. Негизи жанымдагы көрө албастык, бут тоскон нерселер, жаман сөздөр, мени атайын ушул чалынып калса экен деген нерселер мени таптакыр мындай жандандырат, энергия берет, өстүрөт, сулуу кылат, арыктатат, жашартат. Ошондуктан көбүрөөк жазгыла. Жакшы комментарийлерге ал ыраазычылыгымды айтам. Бунун баардыгы сиздер үчүн, баардыгы жүрөктөн. Менин талантым сиздер үчүн. Баалаганыңыздарга рахмат айтам. Жакшы жүрүңүздөр. Сиздер бар, мен бармын. Мен акыркы жолу мына өзүмдүн акчамды, кошелегимди жоготкон кез болгон. Анан айласыздан Инстаграмга жазсам, 2 сааттын ичинде таап берди да. Бунун баары менин элим, менин кыргыз элимдин аркасынан таптым. Бул чындык.
Мен ошондо өзүмдү керектүү адам экенимди сездим. Ошон үчүн бир гана сөзүм бар, бул кыргыз элим бар, мен бармын. Баардыгыңыздарга рахмат.